Казакстан түндүгүндө мамонттун сөөгү табылды. Анын узундугу 1 метрден ашык. Археологдор бул укмуштуудай табылган жогорку палеолит дооруна таандык деп эсептешет. Бул жол менен 15 000 жыл мурун бул жерге жаныбар жашаган болушу мүмкүн. Адаттан тыш ачылыш Кызылжар районунун Байтерек айылынын жанында Есил дарыясынын жээгинде жасалган. Окумуштуулардын айтымында сөök жакшы абалда табылган. Алардын божомолу боюнча бул жерде бүтүндөй скелет болушу мүмкүн. Ну, примерно размер, ну, не знаю, метра 4-5 в высоту. Бул жолду өлчөмү бийиктиги 4-5 метр, узундугу да ошого жараша болгон. Мамонттардын салмагы 20 тоннага чейин жеткен. Бул эң чоң мамонттардын бири. Калган мамонттун сөөктөрү дагы эле жерде болушу мүмкүн деп ойлойм. Бирок албетте, ошол доордун эмгек куралдарын табуу абдан кызык болмок. Бул укмуштуудай сенсация болмок. Хотелось бы найти там какие-то орудия труда того времени. Это было бы, конечно, тогда было сверхсенсация. Археологдор келерки жылы Есилдин жээктеринде толук масштабтуу казуу иштерин баштоону пландаштырууда. Алар бул жерде байыркы тарыхтын башка баалуу далилдери жашырылган болушу мүмкүн деп эсептешет. Алар өткөндүн жаңы барактарын ачууга жардам берет.